Жээнбековдор Мелис Аспековду сотко беришти. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков менен иниси Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков Кадыр Баркты коргоо тууралуу арызы менен Ала Мүдүн райондук сотуна кайрылышты. Жаңы акимдер шайлоодо бийликке иштебейт деген кепилдик жок. Кыргызстандагы 40 райондун 37 районуна жаңы акимдер дайындалды жана ротацияланды. Жаңы бийликтин бул аракети кадрлардын резервдерин даярдоого жардам берет, бирок шайлоодо бийликке иштебейт деген кепилдик жок деп эсептейт. Абактан качууга аракет кылгандардын бирөө өлтүрүлдү. Чүй облусунун Молдовановка айылындагы жайгашкан жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматына караштуу номер 27 колониядан качууга аракет кылган 2 адамдын бирөө өлтүрүлдү. АКШ президенти Джо Байден менен Путин 16 июнда Женевада жолугушат. АКШ президенти Джо Байден Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен 16 июнда Женева шаарында жолугат. Бул тууралуу Ак үй жана Кремль 25 майда жасаган билдирүүдө айтылат. Шектүү көз жумганга байланыштуу Айзаданын өлүмү боюнча иш токтотулду. Адвокат буга чейин урдоого шектелгендер боюнча сот жараяны 27 майга белгиленгенин билдирген. Кыздын өлүмү боюнча иш Теңизбаевдин өз жанын кыйганына байланыштуу токтотулган. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков менен иниси Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков Кадыр Баркты коргоо тууралуу арыз менен Ала Мүдүн райондук сотуна кайрылышты. Бул тууралуу Чүй облустук сотунун басма сөз катчысы Байыш Байгазинов кабарлады. Бул иш жарандык тартипте Ала Мүдүн райондук сотуна кече 25 майда келип түштү. Азыр каттоого алынып, соттук отурумдун күнүн белгилөө процедурасы жүрүп жатат. Ушул жуманын аягында же кийинки жумада сот кайсы күнгө коюлганын кимдер катышары белгиленет. Жээнбековдор Мелис Аспековдун айткан маалыматына байланыштуу Кадыр Баркына доо кеткенин билдиришип, аларды коргоо арызы менен кайрылышты, дейт маалыматта. Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев кадр кызматынын башчысы Абдрахман Маматалиевдин ишмердиги дал келгендерди, мыйзамды билгендерди, сапаттык деңгээли жогоруларды тандап, аким кылып дайындап которуштурдук деген пикирине жооп кылып Азаттык радиосуна буларды айтып берген. Билими барлар коррупциялык схемаларга, добуш сатып алууга барбайт же шайлоодо жеңгенге бийликке жардам бербейт деген кепилдик бар бекен. Люстрация деген эң кыска сөз бар. Люстрациянын биринчи эле пункту массалык сатып алуунун негизинде чыккан революция бийликти кетирүү. Аныкталдыбы, шайлоо жокко чыктыбы, камап салбаса да люстрация кылып кою керек эле. Тескеринче ошол эле район, облус жетекчилери ротация жолу менен колдонуп атпайбы? Демек азыркы бийликке деле эртеңки шайлоодо добуш сатып алып бергенге тажрыйбалуу аким, губернатор жардам бергени жатпайбы? Район, облус жетекчилери саясий кызмат ордуларында отурушат. Алар аттестация, конкурс жол менен эмес, тескеринче саясий буйрук менен жумушка коюлат жана алынат. Анткени премьер-министр же президент ушул акимдер аркылуу мамлекетти башкарат да. 25 майдан 26 майга караган түнү абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 1963 жылы туулган жаран менен 1999 жылы туулган жаран тосмодон секирип качууга аракет кылышкан. Колонияны кайтарган аскер кызматкерлери алгач абага ок аткан. Кийин ок атуу уланып качып бараткандардын бирөө каза болуп, экинчиси кармалган. Экөө тең адам өлтүрүү, жашы жетелектерди зордуктоо боюнча оор кылмышка айыпталып 10 жылдан 21 жылга чейинки мөөнөткө камалгандар болгон. Ыкчам төргө тобу качууга аракет кылгандарды учурда иликтей баштады. Окуя кылмыш жана жазалардын бирдиктүү реестрине катталды. АКШ менен Орусия мамилелериндеги стабилдүүлүктү калыбына келтирүү максатында лидерлер бир катар маанилүү маселелерди талкуулайт деп белгиленет Байдендин администрациясынын билдирүүсүндө. Бул Байден январда кызматка расмий киришкенден бери эки жетекчинин алгачкы жолугушуусу болмокчу. Кремль Орус-Америка алакаларынын абалын жана өнүгүү перспективаларын, стратегиялык стабилдүүлүктүн көйгөйлөрүн, эл аралык маселелерди, анын ичинде коронавируска каршы күрөштү, регионалдык чыр-чатактарды жөнгө салууну талкуулоону көздөгөнүн билдирди деп айтылат маалыматта. Шектүү көз жумганына байланыштуу 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмү боюнча иш токтотулду. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин өз жанын кыйган Замирбек Теңизбаевдин адам ордоо, киши өлтүрүү, зордуктоо боюнча сыртынан айып тагылганы маалымдалган. Канатбекованын үй бүлөсүнүн адвокаты Нурбек Токтакунов сот 27 май саат 9:00 белгиленгенин билдирди. Анын айтымында ал күнү уурдоого шектелип кармалгандардын соту болот. Токтакунов ошондой эле адам өлтүрүү боюнча иш токтотулганын кошумчалаган. Мындан тышкары УКМК тарабынан айрым милиция кызматкерлерине карата жазык кодексинин 331-беренеси шалаакылык боюнча иш козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат деп айтылат маалыматта.